Достор, бүгін сіздер менен аталған код редакторын, башка айтканда Microsoft компаниясынын Visual Code деген код редакторын өзүбүздүн компьютерибизге орнотобуз. Ал үчүн браузерди ачып, Google'дын сайтына келип, ал жактан келиңиздер Visual Studio Code дегенди издейлик. Аны издей турган болсок, эң биринчи результат Visual Studio Checkit.com сайтынан келип чыгышы керек. Биз ага киребиз. Аныга кирсек, бул жакта ошол Download for Windows деген бар. Биз ушул кнопканы баса турган болсок, файл загрузка, кайсы бир орнотуучу файл загрузка болушу керек. Мен өзүмө буга чейин алдын ала көчүрүп койгондуктан мен аны баспайм, сиздер басышыңар керек. Анан загрузка башталганда ал бир нече секунд алышы мүмкүн, же болбосо минутага чейин созулушу мүмкүн. Ал силердин интернетиңердин ылдамдыгына көз каранды. Загрузка бүткөндөн кийин, көчүрүп бүткөндөн кийин биз ошол файл көчкөн папканы ачабыз да. Мен учурунда бул загрузка деген папка. Анан ал жакта ошол VS Code User Setup деген exe деген расширениячан файл көчүшү керек. Бул биз айтып өткөн установщик же болбосо орнотуучу файл. Аны старт кылыш үчүн биз мышканын сол кнопкасын эки жолу басабыз. Анан ушундай нерсе пайда болот. Биз бул жактан я принимаю условия соглашения деген тандайбыз, далияны басабыз, дагы бир жол далияны басабыз, дагы бир жол далияны басабыз. Анан бул жакта эң маанилүү нерсе ушул дополнительные значки деген жерден создать значок на рабочем столе дегенди тандашыбыз керек. Дагы бир жол далияны басабыз. Анан установитти бассак, орнотуу процесси старт алат. Бул бир нече секундда уланат. Мисалы, менин компьютеримде бул установщик иштеп бүттү. Ушул запустить Visual Code'ду алып коебуз дагы, завершитти басабыз. Эми кийинки кадам катары биз установка кылгандан кийин биз программаны старт кылышыбыз керек. Жана сизде билгендей, биз создать значок в рабочем столе дегенди тандагандыктан биз рабочий столго бара турган болсок, ушундай Visual Code'дун иконкасы пайда болушу керек. Мына бул аркылуу биз эки жолу баса турган болсок, Visual Studio Code редактору старт алат. Бул редактор ошондой көрүнүш, эң баштапкы көрүнүш ушундай көрүнөт. Достор, бул жакта кандай нерселер бар, кандай кызыктуу бөлүктөр бар, ошолор боюнча биз кийинки сабактарда кененирээк карап өтмөкчүбүз. Азыр болсо сиздер менен эң негизги керектүү болгон настройкаларды кылып өтөбүз. Башкача айтканда, кайсы бир плагиндерди установка кылабыз, жана ошол плагиндердин туура иштешин, мындайча айтканда, дагы настройкалайбыз. Плагин деген жалпы сөз менен алып айтканда бул кайсы бир кеңейтүү деп түшүнсөк болот. Мисалы, Visual Code'дун өзүнүн бир базалык функционалы бар да. Анан биз кайсы бир плагиндерди орнотуу менен ошол базалык функционалды кеңейтебиз. Мисалы, элестетиңиздер, сиздерде аудио деген машинеңиз бар дейлик. Анын дискалары жөнөкөй эле диска да. Анан биз машинебиз кооз болуш үчүн жанагындай титановый дисканы орноткондой эле бул жакта дагы плагин дагы ошол титановый диска сыяктуу нерсеге салыштырсак болот. Ошол плагиндерди установка кылыш үчүн могул жердеги төрт бурчуктан extension деген иконканы басабыз. Бассак, ушул үстүдө search extension деген талап пайда болот. Биз бул жака эң биринчи кезекте төмөнкү плагинди установка кылышыбыз керек. Ал Prettier деп аталат. Prettier. Бул плагин биздин кодубузду мындай кооз форматтап берүүгө жоопкерчиликтүү болот. Мисалы, могул жерде көрдүңүздөрбү, бир абзац, андан кийин дагы экинчи абзац. Кыскасы бир кодко структура бериш үчүн ушул плагин абдан бизге жардам берет. Аны орнотуш үчүн биз install'ды басабыз. Орнотуп бүткөндөн кийин биз настройки, могул иконканы басуу менен настройкиге барабыз дагы. Анан ушул биз жаңы эле орноткон плагин таңдалдыбы, таңдалбадыбы, ошону бир карап текшерип коюшубуз керек. Ал үчүн default форматтар дегенде жаза турган болсок, бул жакта ушундай default форматтардын настройкалары келип чыгат. Анан биз көрүп турабыз, бул жакта Prettier Code форматтар деген таңдалып турат. Эгер силерде башка нерсе таңдалып турган болсо, ушул тизмектин ичинен Prettier Code'ду таап туруп, ошону басып коюшуңар зарыл. Бул жакта өтө көп болгондуктан мен таппай жатам, бирок ушул списокто сөзсүз болуш керек. Сиздер ошону тандап туруп басып коюшуңуздар керек.
Достор, кийинки плагин бул Visual Code'ун темасына тиешелүү. Ал OneMonokai деп аталат. Monolay эмес, OneMonokai. Негедир таппай жатат. Monokai эмес, Mono О менен жазылат экен. Муну басабыз. Анан могул жерде байкадыңыздар да, бул плагин ушул коддун мындай ар кайсы бөлүкчөлөрү өзүнүн баягы маанисине жараша кызыл болуп, көк болуп, же жашыл болуп, же болбосо сары болуп көрсөтүлгөндүгүнө жооп берет. Бул бизге ошол кодду окуп, аны түшүнүп, аны менен иштөөдө бизге көзүбүзгө ыңгайлуу болушун камсыз кылат. Бул плагиндерди эмне үчүн установка кылышыңыздар керек десеңиздер, бул окуу процессин жеңилдетет. Анткени мен иштеп жаткан функционалдар сиздерде дагы боло турган болсо, окуу процесси жеңилирээк болот. Мени ээрчип, кодду жазып, кыскасы окууңар жеңилирээк болот. Ошон үчүн баарыбызда окшош настройкалар, окшош плагиндер болгону бул жакшы нерсе. Бул плагинди установка кылыш үчүн инсталды басабыз. Байкадыңыздар окшойт, ушул жерде өңдөр өзгөрүп кетти. Бул ошол OneMonokai темасы автоматтык түрдө менде коюлду же тандалды. Эгерде силерде ушундай өзгөрүү жок боло турган болсо, ошол settings'ке барып, Themes деген жерден Color Theme дегенди басабыз. Ушул жакта OneMonokai деген тандалып туруш керек. Эгерде силер тандалбай турган болсо, бир жолу басып койсоңуздар тандалып калат. Андан кийинки маанилүү дагы бир настройка, достор, бул файлды сактоо настройкасы. Бул эгерде бул жерге autosave деп жаза турган болсок, ушул жерде Files autosave деп чыгат. Ушул жерде On Focus Change деген тандалып туруш керек. Бул кыскасы сиздер файлдар менен иштеп атып, аны жөн эле ачык коюп коюп башка файлга өтүп кетсеңиздер, мурунку файлдар өзгөрүүлөр автоматтык түрдө сакталып калат. Бул мындайча айтканда код жазуу учурунда эң пайдалуу нерселердин бири болуп эсептелинет. Дагы кийинки кичинекей настройка бул ошол settings'ти басып туруп, ошол Themes'ке барабыз. Ал ошол File Icon Theme дегенге тиешелүү. Сиздердин Visual Studio кодуңарда дагы ушул Seti деген нерсе тандалып туруш керек. Муну менен алгачкы настройкаларды жасап бүттүк. Эми буюрса кийинки сабактарда эң биринчи кодубузду жазып, Visual Code менен бир аз кененирээк таанышабыз.